Assalamu alaikum, кандайсыздар? Хош келдиңиздер. Бул түз эфирде өзүмдүн SMM плюс Target плюс көркөм дизайн курсу боюнча толук маалымат берем. Жана суроолоруңуздар болсо, жазсаңыздар жооп берем. Салам, Хадича, алейсалам. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Мен жакшы, рахмат. Салам. Кандайсыздар? Мени тааный электер барбы? Жаңы катталуучуларым бар болсо, плюс калтырып коюңуздар, таанышабыз. Инфо бизнес качан башталат дейт. Буйруса, бир айдан кийин курска кабыл алууну ачабыз инфо бизнеске. Алдын ала айтылат. Мен кандай бизнес баштасам болот? Студентмен. Сизди курсуңузда азыр катышып жатам. Менин кайсыл курсумда катышып жатасыз? Красавица болуп кетипсиз, Латежи. Рахмат. Мындай жолукту биринчи жолу салынып атат. Биринчи эмес, эми эшикке вообще такыр мындай чыкпачымын да, эми чыктым. Бул курс жаңы башталабы? Бул курстун болуп жатканына негизи 3 жыл болуп калды. SMM плюс Target деген 3 жылдан бери сабак берип келем. Көркөм дизайн деген кошулганына 4 ай болду окшойт. 4 айдан бери көркөм дизайнды да үйрөтүп жатабыз. Мен ниша кийим сатыш деп тандаган, бирок кантип башташты билбей жатам. Сизге бул курс туура келет. SMM плюс Target плюс көркөм дизайн курсу сизге туура келет. SMM тааныгандар барбы? Тааны электер болсо, плюс калтырып коюңуздар, таанышабыз. Сага бирок өзүң салынып жүргөндөй эле жарашат экен дейт. Рахмат. Баасы канча дейт. Азыр сиздерге маалымат берем. Биринчи эң биринчи Хадича Оганова кийим. Ал мен сүйлөп жатам. Өзүмдү биринчи тааныштырып кетейин. Тааныбагандар бар, тааныгандар бар. Эң биринчи эле мен жашоодогу миссиям бул эне болуу, биринчи миссиям. Кудайга шүгүр, азыр 2 кыздын энесимин, меримдүү апасымын. Онлайн тармакта иштегениме 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде көп ар түрдүү жумуштарды кылып көрдүм. Криптовалюта менен иштедим, сайттар менен иштедим. Негизинен онлайн тармагынын бардык тармагын көрдүм десем болот. Акыркы 3 жылда мен SMM Target тармагында ийгилик жарата алдым. Мага жакты. Өзүмдүн нишамды таптым. Мындай икигайым таптым десем болот. Икигай эмне экен десеңиздер, ошол иштен рахат алуу менен акча табуу. Бул жерден ден соолук кетпейт, нерв кетпейт. Ошол акчаны сиз хоббиңиз катары табып жатам деп табасыз да. Меники ошондой болду. Бул өзүм нишамды, икигайымды таптым. SMM Target'тен таптым. 3 жылдан бери SMM Target болуп иштеп, киреше табып келем. Буйруса жылдан жылга кирешем көбөйүп атат, командам чоңоюп жатат. 3 жылдан бери өзүм видеомейкермин, өзүм инфо продюсермин, өзүмдү өзүм алып чыккам. Инфо бизнес кылууну башкаларга үйрөтүү боюнча уже 1 жылдан бери билим алып келатам. Инфо продюсер болууну, башка адамдардын курсун чыгарууну үйрөнүп келе жатам. Акыркы курсум бул Айгерим Теңирбергендин 110 000 сомдук инфо продюсер курсу болду. Башкалардын курсун чыгарууда, запуск кылууну үйрөндүм. Өзүмдүн кесибим боюнча математик, физик, информатик. Бирок бул кесип менен иштеген жокмун. Мектептин айлыгынан аябай аз дечим. Бирок баары 4 жыл окугандан кийин университеттен мени бир чалдыбар мектеби алган. Ошол жерден уже жаздырып алганда, барганда жолугуң чечип келсең иштейсиң деп, жолугум жок, иштей албайсың деген
жоолук менен иштей албайсың деген. Ишке албаганы жакшы болуптур. Азыркы ийгиликке жетпейт болчумун. Мен бул тармакты түшүнбөй калмакмын. Ал учурда 2018 бүттүм. Ошол учурда мен онлайнда SMM таргетти билбейт болчумун. Жумушка албай койгону аябай жакшы болду мен үчүн. Жоолугумдун себебинен мен ушул жерде азыр түз эфирде отурам сиздер менен сүйлөшүп. Куратор, менеджерлер канча зарплата алат дейт. Ар кандай иштегенине жараша болот. Айлык кылып койсок болот. Бул биз өзүбүздүкүн айтпайбыз. Сиздерге эгер керек болсо, өзүңүз чечип аласыз ал жакта. Жакшы эле табышат. Өздөрү ыраазы болгон үчүн иштеп жатышат. Мага суроо болсо берсеңиздер болот. Бул курстун пайдасы барбы? SMM, таргет, көркөм дизайн деген деги эле эмне? Ошонун пайдасы барбы? Сиздерге айтып берем. Инвалид кыз дагы ийгилик жарата алабы дейт. Эгер инвалид болгондо сүйлөй алса, кол менен иштей алса, жарата алат. Даже көркөм дизайн деген бар. Бул жерде сүйлөп чыгуунун деле кереги жок болгону, сиз колуңуз менен иштейсиз. Эгер ошондой мүмкүнчүлүгү бар болсо, ийгилик жарата алат. Эгер сиз окуйм десеңиз, сизди акысыз курска алам. Эң биринчи эле SMM деген эмне? SMM бул социалдык медиа маркетинг. Социалдык медиа маркетинг эмне десеңиздер, бул офлайн базарды эле онлайнга өткөрүү дегенди түшүнсөк болот. Мисалы, офлайнда азыр сабак берип атабыз биз. Мисалы, мен мугалим болуп офлайнда сабак берем да. Эми ошону эле онлайнга өткөзсөм болот. Онлайндан да сабак берип. Онлайндын мүмкүнчүлүгү аябай жакшы. Социалдык тармак аркылуу биз киреше табып жатабыз. Instagram аркылуу. Азыр киреше алып келүүчү булактардын бири бул Instagram. Ар бир ийгиликке жеткен адамдын Instagram баракчасы бар, жана ошол жерден бизнеси жүрүп жатат азыркы учурда. Карап көрүңүздөр, чындыгында ошондой. Кимде Instagram жок болсо, анын кирешеси аз. Азыркы учурда Instagram аркылуу миллиондорду табууга болот. Кээ бирлер ишенбеши мүмкүн. Мисалы, мен азыр аудиториямда ишенбей турган адамдар жок болуш керек. Instagram аркылуу киреше табуу дегенди бардыгы түшүнсө керек. Instagram акча берет деп ойлошу мүмкүн. Instagram акча бербейт. Биз өзүбүздү ошол жерден продвижение кылабыз, товарыбызды же өзүбүздү личный брендке иштейбиз, өзүбүздү. Мисалы, Хадича Оганова деген кийим сиздер таанып жатасыздар. Ошол сыяктуу өзүңүздөрдү таанытып иштейсиздер, товарыңызды таанытып иштейсиздер. SMM ошону үйрөтөт. Instagramды толук түрдө Адан Яга чейин бардыгын үйрөнө аласыздар. Подписчик топтоо, контент чыгаруу, кандай контент чыгаш керек, кантип сторис чыгаш керек, кыскасы аккаунтуңуздарды кооз кылып чыгарып берет. Мисалы, бул менин аккаунтум. Өзүм SMM таргетти үйрөнгөндөн кийин уже алып барып иштеп баштадым. 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери мен бул жерден киреше табам. Бул менин бир бизнесим. Сиздер дагы ушундай бир бизнестин ээси болсоңуздар болот. Болгону Instagram аккаунтуңуздар менен гана. Сиздерге билим гана керек, SMMдин билими керек. Сиздер ошол жерден үйрөнгөндөн кийин каалаган багытта чыксаңыздар болот. Нолдон Instagramда окуйбузбу дейт. Ооба, окусаңыз болот. Биз нолдон үйрөтөбүз. Instagram аккаунт ачуудан баштап, подписчик топтоп ошол жерден киреше табууга чейин. Курс учурунда да киреше тапса болот. Табып жаткан окуучуларым бар. Эми SMMди түшүндүк, SMM боюнча сурооңуздар жок же барбы? Бар болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Бул эфир сакталат. Ошол эфирдин комментарийине мен жооп берем. Эми таргет деген эмне?
Таргет бул акылуу реклама, акча төлөйбүз. Биз акча төлөп реклама кетиребиз. Көпчүлүгү таргетти үйрөнсөк эле болду экен деп ойлойт. Жок, биз канчалык таргетке акча көп кетирсек, ошончо бизге кардар алып келип берет. Мисалы, подписчик жоктор ушул таргет аркылуу кардар алат. Подписчик дагы келет, жана товары да өтөт. $5 кетирсе болот, $10 кетирсе болот, бир жумага, бир айга, бир күнгө кетирсе болот таргетти. Таргеттин түрлөрү бар, анын баардыгы курста үйрөтүлөт. Таргетте кантип кетирет, кантип аудитория тандайт, таргетте кайсыл рекламаны чыгарса болбойт, кайсыны чыгарганга болбойт, кандай реклама чыгарганда охват көп алат, ошонун баардыгы үйрөтүлөт. Таргет аябай күчтүү бизнес, мисалы, реклама бизнестин ачкычы бул. Таргетти билген адам аябай жеңил киреше табат. Мен 3 жыл бою таргет аркылуу киреше таптым. Таргет рекламам кетирип, окуучу алам, кардар алам, таргеттерин чыгарып берем. Ошентип акча тапчым. Таргет Instagram $10 бонус берет, кошолчумбу дейт. Бонус берет, бирок ал карта акча салгандан кийин кайра алат. Ал бонусту колдонсоңуз болот, колдонбой койсоңуз болот. Бирок акча алат ал. Таргет деген эмне десеңиздер, дагы түшүнүктүү болуш үчүн бул реклама деген жазуусу бар. Сиз подписация болбогон адамдан келе турган ушундай посттор, видео болот, сүрөт болот. Түшүнүктүү, Таргет деген бул реклама. Подписчик жок эле кетирбесек дагы болот. Болгону настройка кылганды үйрөнүш керек. Көркөм дизайн деген эмне? Көркөм дизайн бул ушундай жана таргетке чыгарган сүрөт турат го, мына ошолорду жасаганды үйрөтөт. Көркөм дизайн өңдөр менен иштегенди, шрифттер менен иштегенди, рекламаны кандай болуш керек, ошону үйрөтөт. Мисалы, мына ушундай баннер жасаганды үйрөтөт. Бул көркөм дизайнды бүткөн Бегалиева Айгүл эже үйрөтөт. 4 жылдык тажрыйбасы бар. Менин баннерлеримди ошол эже жаза берет. Бардыгы сонун мыкты деңгээлде жасайт. Бул бир гана түрү, аябай көп кейстери бар, сонун баннерлер жасайт. Шрифттер менен иштегенди үйрөтөт, өңдөр менен иштегенди үйрөтөт. Ушул визуалыңыздарды оңдоп аласыздар. Көркөм дизайндагы Instagram үчүн өтө керек. Эми бул жерде суроо бар экен, азыркы учурда канча сом? Мен азыркы учурда таргет кетирип бербейм, окутам. Таргет кетирип бере турган окуучуларым бар. Эгер мага таргетолог керек, же болбосо таргет кетирип берген бирөө керек деп туруп номериңизди калтырып койсоңуз, мен окуучуларыма берем, сизге чыгарып беришет. Өзүм азыркы учурда эч кимге таргетолог, SMM адиси болуп иштебейм. Эми баарыңыздарга кызык. SMM адиси болуп иштесе болобу? Канча айлык алат деп көптөр суроо берет. SMM адисин деги эле кимдер иштесе болот деп суроо беришет. Бул жерде баардык адам, кимде телефон бар болсо, жаш болобу, кичүү болобу, мындай жашка карабайт бул адистик. Каалаган адам SMM адиси болуп иштей алат. Канча жашта болбосун. Болгону жүргүзгөндү билиш керек. Аккаунтту кандай алып барууну үйрөнүп алып эле иштей берсе болот. Канча айлык алат? Бул ошол оборотко жараша алса болот. Же болбосо бир атай мынча айлык деп алып иштешет. Мисалы, мен иштегенде 20 000 айлык алчым. 20 000де бул жерге таргетин кетирип берчим жана сториске чыгарып текст жазып берчим. Сториске өзүм чыкчым, кээде аларды чыгарчым, бир компания менен иштешип, дагы бир эжелер менен иштештим, алардын үстүртөн карап бердим. Себеби ичине кирип, мисалы, ар бир контенттин даярдап бергенде көбүрөөк акча алат. Эгер сиз контент менеджерде болсоңуз, мисалы, видеосун да тартып, сүрөтүн да тартып, баардыгын кылсаңыз, анда жок дегенде бир 40-50 000 алыш керек. Эгер сиз стористи карасаңыз, рекламасын карасаңыз, бул 20 000 жетет. Мен ошондой 20 000 алып иштегем. Дагы бир өзүмдүн тааныштарыма, эгер болсо, 15-20 000 айлык менен берип иштетем.
өзүм ошондой акчаны берем. Себеби сторис эле чыгаруу үчүн идея керек. Бул кээ бир үчүн айлык көп, кээ бир үчүн аз. СММ адистер түшүнөт канчалык оңой же болбосо канчалык кыйын. Мисалы сиздер өзүңүздөрдүн багытыңыздарда адамдарды таап иштесе болот. Окуу борборду алып барууга жөндөмүңүз болсо мына ошол жат. Сиздер соода тармагында бир нерсе сатууну кааласаңыздар, ошол тармактагы бутиктер менен сүйлөшүп алып иштесеңиздер болот. Азыркы учурда онлайн магазиндер аябай көп жана СММдер дагы керектешет. Ошолор менен иштешип баштасаңыздар болот. Курс учурунда эле иштешип башташат окуучуларым. Ошол учурда эле менден сурап, азыр бул аккаунт менен иштеш баштадым. Кандай кеңештериңизди бересиз? Кандай кылып алып барсам болот деп сурап үйрөнүшүп иштеп кетишет. Канча айлык алат? Айттым, бул жерде СММ адиси бир аккаунт менен иштесе 20 000, 15 000 алат. 2 аккаунт менен иштесе 40 000. Ушинтип 2-3 аккаунт менен иштешип айлыгын көбөйтсө болот. Дагы бир вариант бар. Өзүнө өзү СММ болуу. Өзүнүн бизнесине СММ болсо, бул көп кирешени алып келет. СММдин айлыгы да СММ жумуштары боюнча сурасаңыздар болот. Комментарий ачык, жазсаңыздар. Эми таргетолог адиси болуп иштесе болобу дейт. Болот. Көпчүлүгү таргетти толук үйрөнүшпөйт. Ошол үчүн жакшы иштей албайт. Проблема болсо эле таштап кетип калышат. Себеби таргет оңой эмес. Башында көпчүлүк адамга кыйын болот. Андан кийин аябай жеңил, оңой, эч проблемасы жок болуп калат. Таргетолог рекламаны алып барып, мисалы кандай текст жазылыш керек, кайсыл чыгууга болот, кайсысын чыгарбаш керек, кайсыл сөз жазылбаш керек, баардыгын талдап, продающий пост кылып чыгарып берет да. Сатуучу пост сразу эле ошол рекламаны көргөндө адамдар каттала тургандай кылып постту таргетолог тандап бериши керек. Талдай алыш керек ар бир рекламаны. Ошону үйрөнөсүздөр. Таргетолог болуп иштеш үчүн сиздер өз алдынча иштесеңиздер болот. Реклама алып же болбосо бир компаниялар менен иштешип айлыкка иштесеңиздер болот. Таргетолог настройкасы үчүн бир настройканы негизи орустар 50 000 бир айга 50 000 алышат. 50 000, 100 000. Бизде болсо 10 000ден өйдө. Ал 10 000 бир 4-5 жолу настройка кылып берүүгө болот. 4-5 жолу баннерге карап, анализдеп, настройка кылып берип койсо, ал реклама кете берет. Сиз башка жумуштарды кылып берсеңиз болот. Таргет аябай оңой. Мен үчүн 3 жылда таргет аркылуу киреше таптым. Мен үчүн аябай жеңил болгон. Таргет дагы ким үчүн технически жакса, настройка кылып берип коюп эле отурса, жакса ошол жумуш. Бул таргетолог кесип сиздер үчүн. Болгону үйрөнүп алыш керек. Тажрыйба аркылуу үйрөнүп кетесиздер. Таргетолог көркөм дизайнер болуп иштесе болобу? Анан канча айлык алат? Көркөм дизайнерлер көп табат. Чынында көп табат, анын иштешине жараша. Мисалы бир баннерди 500 сом, 1000 сомдон жасайт. Уже тез жасап калгандар үчүн бир күндө 10 000ге чейин таап койсо болот баннер жасоо аркылуу. Баннерди заказ бергендер аябай көп. Мисалы ар бир курсу үчүн өзүнчө заказ кылат, ар бир марафон үчүн заказ кылат. Толтура бизнес кылган адамдар көп Инстаграмда. Ошонун баары көркөм дизайнерлерге барат. Эгер сиздер ушул баннер жасоо, визуалды коздоого кызыксаңыздар, ушул көркөм дизайнерлик сиздер үчүн. Бизде өзүбүздүнчө окутпайт, үчөө бир курста. Ушул СММ, таргет, көркөм дизайн бир курста. Суроолор барбы? Түшүнүктүү болуп атабы? Эми курстан кийин кандай жыйынтык аласыз? Мен компанияда иштейм, инста баракчамды жүргүзүп берсеңер канча убакыт жана канча акча болот? Мен мынакей көрдүңүздөрбү? Бул жерде уже СММдерге
сунуш түшүп жатат. Так, ким эсемен болсо бул эжеге байланышып иштесеңиздер болот. Себеби мен азыркы учурда только сабак берем. Аккаунттар менен иштешпей калдым, себеби мен 2 жыл иштештим. Эми ошол тажрыйбамды үйрөтүп жатам башкаларга. Кантип аккаунттар менен иштешет, кантип реклама кетирет, кантип курс ачат, ошолорду үйрөтөм. Ким эсемен болуп иштеп жаңы баштаса, тажрыйба топтош үчүн иштегиси келсе, бул эже менен байланышып сүйлөшүп алыңыздар. Менде эсемемдер аябай көп. Канча убакыт жана канча акча дейт. Негизи Instagram баракчанычы ай сайын же болбосо бир жүргүзүп коюп эле тим койбойт. Ай сайын эсемем керек. Ай сайын сизде кардар керек болгон үчүн ай сайын эсемем керек. Сиздин аккаунтуңузду дайыма алып баруучу таргетолог эсемем болуш керек. Эгер бизнесиңиз жакшы жүрсүн десеңиз. Баасы канча жана инфобизнестин баасычы дейт. Азыр сиздерге мен эсемем плюс таргет плюс көркөм дизайн курсун айтып берип жатам жана ушунун баасын айтам. Инфобизнес боюнча башка түз эфир болот. Курстан кийинки кандай жыйынтык аласыздар? Инстаграмды толук үйрөнүп каласыздар. Бул курстан кийин Инстаграм баракчаңыз сатуучу код баракчага айланат. Кардарлар өзү келет. Өзү жазып сизден товар алам дейт. Мисалы, мага кардарлар курсун канча сом, мен курска окуйт болчумун, мага да үйрөт деп өздөрү жазышат. Ошондой деңгээлге кантип чыкса болот? Кантип, мисалы, товарларыңызды өзү сурап алыш керек, ошол үйрөтүлөт. Контентти туура чыгарууну үйрөнөсүз. Сатуучу текст жазганды үйрөнөсүз. Сатуучу текст жок, киреше аз болот. Подписчик топтоону үйрөнөсүз. Кантип подписчик топтош керек? Гифке катышуу эч качан сунуштабайм. Гиф вообще болбойт. Мисалы, мен 14 миңден ашты подписчигим. Эч кандай гифке катышкан эмесмин. Болгону контент аркылуу, реклама аркылуу келип жатат жана өздөрү тандап келишет. Ким мага подписаться кылса, бир курска окуйн деп, же бир пайда алайын деп келишет. Ошондой баракча түзүш керек, адамдар өздөрү подписаться кыла тургандай. Реклама чыгаруунун түрлөрүн үйрөнөсүздөр, баннер жасоону, шрифттер менен иштөөнү, өңдөр менен иштөөнү үйрөнөсүздөр. Курстан кийин жыйынтык мына сиздерде ушундай болот. Кыскача айтканда, эң маанилүүсү онлайн чөйрөсүндө аралашып 3 кесипке ээ болуп киреше табууну үйрөнөсүз. Кайсыл тармакта болсун, Инстаграмды колдонууну үйрөнүп, киреше табууну үйрөнөсүз. Кааласаңыз SMM адиси болуп иштейсиз, кааласаңыз таргетолог адиси же көркөм дизайнер болуп иштесеңиз болот. Эми баасын сурап жаткандар үчүн баасы, курстун баасы 6000 сом. 6000ге эмне кирет? 20 күн окуу болот, плюс 1 ай видеого доступ. 20 күн окуу бүткөндөн кийин дагы видеону көрө аласыздар. Кайталап группадан кайтарым байланыш, куратордон, көркөм дизайнерден кайтарым байланыш болот, сабактарын жөнөтөт жана кайтарым байланыш кылып үйрөтөт, текшерет. Баннериңиз кандай болду, шрифт туура койдузбу, өңдөрдү туура жайгаштырып жатасызбы? Андан кийин менден 4 түз эфир, чоң 4 түз эфир болот. Бул жерде сиздерге жалпы теманы общий түшүндүрөм жана суроо жооп кылып, сурооңуздарга жооп берем. Ошондой эле сиздерге сертификат берилет. Ал сертификат бирок күчү жок болот. Анткени менде лицензия жок. Сертификат берилет. Сертификат өзүңүздөр үчүн аласыздар. Өзүңүздөргө жыйынтык болуш үчүн. Бирок бир шарт менен скидка алсаңыздар болот. Эгер скидка менен окуйм десеңиздер, Хадича Оганованын SMM плюс таргет плюс көркөм дизайн курсуна окуп баштадым деп сториске постко отметка кылып жүктөсөңүздөр, биз сиздерге 50% скидка кылып беребиз. 6000 эмес, 3000 менен окусаңыздар болот. Жөнөкөй гана шарт. Скидка алуу үчүн болгону постко сториске белгилейсиздер. Түз эфир түшүнүктүү болдубу? Курска жазылам дегендер барбы? Ким аягына чейин олтурду түз эфирдин?
Түз эфирдин аягына чейин отургандарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сону мүмкүнчүлүк дейт, ооба түшүнүктүү дейт, мен дейт. Курска катталам дегендер төмөнкү реквизит, бул жерде сүрөттө турат, төлөм жүргүзүп, менеджериме чек жөнөтсөңүз сизди курска каттайт. Болгону бир риск кылыш керек, бир нерсеге ийгиликке жетүү үчүн, киреше табыш үчүн, жакшы кирешеңиз көтөрүш үчүн жаңы билим алыш керек, жаңы чөйрөгө кошулуш керек. Болгону бир риск жасап, билимге инвестиция кылыш керек. Канчалык билимиңиз көп болсо, ошончолук кирешеңиз көп болот, ошончо өнүгөсүз өзүңүз. Бул жерде реквизит турат. Ошол реквизитке төлөм жүргүзүп, ылдыйда Махабат менеджерин турат. Ошол номерине чекти жөнөтсөңүз сизди курска каттап коет. Сон болду дейт, мен дейт. Түшүнүктүү. Барыңыздарга рахмат, көңүл бурганыңыздарга, бул түз эфирдин аягына чейин отурганыңыздарга рахмат. Аллах ыраазы болсун барыңыздарга. Ким катталам десе, мына ушул Махабатка жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Качан башталат дейт. Махабат сиздерге толук маалымат берет. Бул менеджерге жазыңыздар. Ассаламу алейкум барыңыздарга.